Шайлоодо добуш берүүнүн кандай эрежелери бар? Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын 31-беренесинде добуш берүү күнү шайлоонун эрежелери көрсөтүлгөн. Мыйзамга ылайык шайлоо күнү добуш берүү саат эртең мененки 8ден кечки саат 8:00 чейин жүргүзүлөт. Добуш берүүнүн убактысы жана орду жөнүндө шайлоого чейин 10 күндөн кечиктирбестен маалымат берилиши керек. Шайлоо күнү жарандар участокко келгенде комиссиянын мүчөлөрү шайлоочунун биометрикалык жана персоналдык маалыматтары боюнча идентификациядан өткөрөт. Шайлоочу идентификациялангандан кийин чек чыгарылат. Андан кийин шайлоочуга 2 бюллетень берилет. Алардын бирөөсүндө бирдиктүү шайлоо округу боюнча белгиленген партиялардын тизмеси жана 54 бош чарчы болот. Мисалы, сиз шайлоодо Б партиясына добуш берсеңиз, сиз мыкты деп эсептеген кандидатка да добуш бере аласыз. Ал үчүн сиз депутаттыкка татыктуу деп эсептеген кандидаттын катар номерин билишиңиз керек болот. Мисалы, сиз Б партиясындагы 8-номердеги Азат аттуу талапкерге добуш берүү үчүн бош мамычадагы 8-номерди тандап коюңуз жетиштүү болот. Ал эми экинчи бюллетенде бир мандаттуу округ боюнча шайлоого катышып жаткан талапкерлердин аты жөнү, туулган жылы жана башка керектүү маалыматтары жазылат. Мындан сырткары бюллетенде баарына каршы деген чарчы да коюлат. Шайлоо бюллетени шайлоочу тарабынан атайын кабинада же башка адамдардын болушуна жол берилбеген жерде толтурулат. Бул учурда шайлоочуга эч ким тоскоолдук жаратпашы керек. Ал эми шайлоочуга бюллетенди сүрөткө тартууга тыюу салынат. Эгерде шайлоочу шайлоо бюллетенин толтурууда ката кетирип алган болсо, ал участкалык шайлоо комиссиясына кайрылып, бузулган бюллетендин ордуна жаңысын талап кылууга укуктуу. Бул учурда бузулган шайлоо бюллетени керектен чыгарылып, бул жөнүндө акт түзүлөт. Шайлоо бюллетенин өз алдынча толтура албаган жарандар байкоочу болуп эсептелбеген башка адамдардын жардамынан пайдаланууга укуктуу. Бул учурда ал бул тууралуу ниетин участкалык шайлоо комиссиясына ооз-2 билдирет. Толтурулган шайлоо бюллетендери добуш берүүчү үкөктөргө салынат. Шайлоо бюллетендерин добуш берүүчүнүн сыртка алып чыгуусуна тыюу салынат. Бюллетендер үкөкчөгө салынгандан кийин добуштар автоматтык түрдө эсептелет. Мыйзам боюнча добуш берүүнүн айкындуулугу жана мыйзамдуулугу сакталышы керек. Эгерде добуш берүүнүн талаптары бузула турган болсо, мыйзам бузган адамдарга карата тиешелүү чаралар көрүлөт. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына белгиленди.